Урматтуу депутаттар, мен сіздердің барыңыздарды мына өзгөчө ушу добуш берерде көңүлүңүздөрдү буруп, ушу токтомду дагы бир карап коюңуздарды суранып кетилем. Себеп дегенде бул токтомдо бүгүнкү күндө дүйнөлүк биржадагы 5 миллиард турган мекеменин тагдыры чечилип атат. Ал жерде 20 миңден ашык акционерлер бар. Чет өлкөлүк 20 миңден ашык акционерлер бар. Bir yerde bu toktомдо сунушталып атат. Жаңы кыргыз иш компаниясы түзүлүп, ошого 3 күн ичинде өткүзүп берилиш керек деп туруп. Ошон үчүн мен болсо сиздерди чакырып келем. Садыр Нуркожоев, сиздер жакшы иш кылдыңыздар. Көз карашыбыз сиздикиндей 100% мамлекетке өтсө да, биз мыйзам аркылуу кадам жасашыбыз керек. Мыйзамды бузса Кыргызстанга будан башка эч ким келбейт. Ошон үчүн мен жанагы Акмат Келдибекович, Алтынбек Сулайманов айткан нерсени колдоп кетилем. Отуруп туруп комитетте өкмөт менен бирге келгиле жашынакай немени токтомду иштеп чыгайык. Иштеп чыгып туруп мыйзам негизинде бардыгыбыз эле айтып атабыз. Мыйзам негизинде Куда кааласа ошол жөнүндө иш кылсак, мен ойлойм, кумтөргө ээ болобуз биз Куда кааласа. Ээ болобуз толук кандуу. Бирок ушу жакшы башталган ишти бир токтом менен кайра тетиргетет да. Мамлекетибиз соттон башы чыкпай калат.